Саламатсыздарбы, Кыргызстан телеканалын көрүүчүлөрү. Эфирде 15 сентябрга алынган жаңылыктардын түшкү топтому. Кызматыңыздарда мен Асель Болотбекова болмокчумун. Кыргыз Республикасынын элчилиги коомчулукту дүрбөткөн дипломаттын кебине жооп кайтарды. Өкмөт импорттолуучу медициналык товарларды кошумча нарк салыгынан бошотту. Аборигендин огунан набыт болгон окумушту. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча түзүлгөн республикалык штабтын маалыматы боюнча Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы авиациялык бийликтердин келишимдерине ылайык эки өлкөнүн үзгүлтүксүз каттамдары 2020 жылдын 20 сентябрынан баштап кайра жанданат. Алматы-Бишкек-Алматы каттамы жумасына 2 жолу ишемби жана жекшемби күндөрү учат. Каттамды Эйр Астана авиакомпаниясы аткармакчы. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги экс-элчи Райымкул Аттокуровдун Кыргызстандын Орусиянын курамына кирүү мүмкүндүгү тууралуу пикирине мындай билдирүүлөр үчүн олуттуу негиз жок экендигин айтты. Ошондой эле Райымкул Аттокуров Орусиянын жаран экендигин жана ал жеке адам катары өзүнүн пикирин билдиргени айтылат. Эскерте кетсек, буга чейин мурунку элчи Райымкул Аттокуров берген интервьюсунда Кыргызстан Орусиянын курамына кирүү мүмкүндүгүн талкуулап жатканын айткан. Ал эми элчилик Кыргызстан көз карандысыз эгемендүү мамлекет. Аны менен бирге Кыргыз-Орус мамлекеттери аралык мамилелер сый, түшүнүшүү жана бирин-бирин колдоо нугунда динамикалуу түрдө өнүгүп жаткандыгын белгилеп, кыргыз диаспоралык уюмдарын, лидерлерин элди дүрбөлөңгө салуучу мүнөздөгү мамлекеттин кызыкчылыгына зыян келтирүүчү ой-пикирлердин коомго жарыялоодон алыс болууга чакырат. Саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримов брифингде берген маалыматы боюнча өлкөдө коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны 44 999 жетти. Ал эми акыркы сутка ичинде 71 адам ооруну жуктуруп алды. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган жаңы учурлар: Бишкекте 13, Ош шаарында 3, Ош облусунда 9, Баткен аймагында 23, Жалал Абад жергесинде 10, Нарын облусунда 2, Таласта 1, Чүй өрөөнүндө 4, ал эми Ысык Көл облусунда 6 учур катталган. Бактыга жараша коронавирустан каза болгон учурлар катталган жок. Кыргыз өкмөтү 2020 жылдын соңунда дейре коронавируска каршы күрөштө пайдаланылчу бир катар импорттолуучу медициналык товарларды кошумча нарк салыгынан бошотту. Тийиштүү чечимге премьер-министр Кубатбек Боронов кол койгон. Кабыл алынган чечим 2020 жылдын 1 августунан 31 декабрына чейин иштейт жана Кыргыз Республикасындагы эпидемиологиялык абалды турукташтыруу жана аймакта коронавирустук инфекциянын жайылышынын алдын алуу жана ага каршы турууга багытталган чаралардын ишке ашыруу максатында кабыл алынган. Кыргыз Республикасына ташылган медициналык товарларга 0% өлчөмүндөгү кошумча нарк салыгынын коюму Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан мындай товарлардын максаттуу багыты документ түрүндө тастыкталган шартта колдонулат. Анда номенклатурасы, саны, товарлардын баасы, ошондой эле ушундай ташууларды ишке ашырган уюм же жак тууралуу маалымат камтылмакчы. Мамлекеттик экотех инспекциясынын маалыматына караганда, тарыхый эстеликтери бар Кара Суу жана Алай аймактарынын ортосунда табылган көмүр кенинин иши токтотулду. Кара Суу району боюнча аймактар аралык бөлүмүнүн башчысы Адилет Мокеевдин билдиргенине караганда, көмүр кенинин кызматкерлери түшүнүк кат жазышкан. Буга чейин жергиликтүү тургундар Мурдаш жана Каракур айылдарынын Калдырама, Бозбе, Акбай жайлоолорунда жайгашкан көк көл тез арада жоголуп кетиши мүмкүн экендигин чочулап жатышкан. Алардын айтымында 3-4 миң жылдан бери сакталып келген бул маданий байлык жакында жоголуп кетиши толук ыктымал. Себеби ошол жерден 2-3 күн мурун көмүр казып башташкан. Ал эми көмүр ташууга жол салуу үчүн көлдүн айланасындагы уникалдуу петроглиф таштарынын көбүн талкалашкан. Бул маселе боюнча өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматы учурда Алай жана Кара Суу райондорунун акимдери жана туристтик компаниянын өкүлдөрү бүгүн ушул маселени талкуулап жатканын билдирди.
Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кубатбек Бороновдун тапшырмасы боюнча Транспорт жана жолдор министрлиги жер көчкүдөн улам жабылып калган Дыйкан Каракечи унаа жолунун 37-чакырымын тазалоо иштерин жүргүзүүдө. 14 сентябрь күнү катталган көчкү Каракечи дарыясынын нугун бөгөп, электр зымдарын зыянга учуратып, аталган тилкедеги жолду жаап калган. Нарын облусунун Жумгал районунун жарандык коргоо комиссиясынын чечими менен аталган участкадан өтүүдө кооптуу абалга байланыштуу каттам убактылуу жабылды. Жарандык коргонуу комиссиясы жеринде иштеп жатат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча, жалпы көлөмү болжол менен 900 000 метр куб таш аралаш жер кыртышы активдешкен. Жер кыртышы унаа жолдун болжол менен 500-700 метр аралыгына сүрүлүп түшкөн. Бактыга жараша жабыркагандар катталган жок. Аталган тилкеге атайын эскертүү жол белгилери коюлуп, Каракечи көмүр ишканасынын жумушчуларына жана көмүр ташкан айдоочуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Кыргызстан партиясынын кандидаттары жер-жерлерге шайлоочулар менен жолугушуусун улантып жатат. Ишемби күнү алар Сары Өзөн чүйдөгү Асылбаш айылынын тургундарына партиянын программасын тааныштырышты. Биз аткарылбай турган убадаларды бербейбиз деп сөз баштаган партиянын лидери Канат Исаев алгач өлкө экономикасын көтөрүү керектигин билдирди. Жолугушуудан кененирээк кийинки сюжетте сөз болсун. Сокулук району Чүй облусундагы калкынын саны эң жыш жайгашкан район болуп саналат. Бул аймактан Кыргызстан партиясынан 6 талапкер чыгууда. Шайлоочулар менен жолугушуу Асылбаш айылында орун алды. Бул айылда таза суу, бала бакча, мектеп, жол сыяктуу көйгөйлөр толугу менен чечиле элек. Ошондуктан тургундар бул маселени Кыргызстан партиясы чечип берет деп ишенет. Ушу эң эле кийинки партиялардын стабилдүүлүгү деп айтсам мен жагышпас элем. Анткени себеби бул партиянын лидерлерин анча-мынча мен билип да калдым, таанып да калдым. Бул саясий аренага чыгып жүргөндөрдө, жогорку кеңештерге чыгып жүргөндөрдө элдин атына чыгып, ушу элдин талабын талашкан партиядан бири деп айтсам мен жаңылбайт элем. Партия лидери Канат Исаев тургундарга эл үчүн программасы тууралуу кенен айтып берди. Ал белгилегендей депутаттыкка талапкерлер аткарыла турган убадаларды бере бербейт. Мисалы партия мамлекеттен төлөнүүчү 4000 сом өлчөмүндөгү сүйүнчү пулду чечип берди. Бара-бара анын өлчөмү 50 000 сомго чейин көбөйөт. Ушу 159 000 балага өкмөттөн 650 миллион сом бөлүнүп атат, мисалы. 650 миллион сом. Ооба биз андан да чоңураак кылганга даярбыз, бирок өкмөттө акча жок болуп атат. Биз айтып атабыз, биз андан качкан жокпуз. Бишкекте жанагы чоң плакаттарга илип койдук. 4000 сомдук кылдык. Максатыбыз 50 000 сом деп. Кудай буйруп шайланып кала турган болсок, 7-чакырылышта 10 000 кылып койсок да оңой эмес. Экономика саясаттан да маанилүү. Кыргызстан партиясында тажрыйбалуу саясатчылардан тышкары ийгиликтүү ишкерлер бар. Өндүрүшчүлөр 100ден ашуун ишканаларды түзүп, 7000ге жакын жаранды жумуш менен камсыз кылышкан. Алар учурда ун комбинатында, сүт, пахта заводдорунда эмгектенишүүдө. Шайлоочулар менен болгон жолугушууга Дордойдун профсоюз уюмунун төрайымы Дамира Дөлөталиева, мурдагы транспорт жана жолдор министри Аргынбек Малабаев жана башка депутаттыкка талапкерлер катышты. Мына бүгүн Сокулук районуна караштуу Асылбаш айылында ушу Кыргызстан саясий партиясынын эл үчүн деген программасы менен элди тааныштырып, өзүбүздүн партиянын программасын, платформасын бардыгы менен тааныштырып жатабыз, тааныштырып өттүк. Элдин мисалы маанайы шайлоо боюнча бардыгы жакшы. Биздин программа ушу айыл тургундарына өзгөчө жана жөлөк пулдар боюнча, социалдык төлөмдөр боюнча бардыгына ушунчалык ыраазы болуп жатышат. Алдыдагы жарышта өлкө тагдыры чечилет. Жаңы өкмөт куралып, жаңы экономикалык реформалар ишке ашат. Парламенттик шайлоо алдыдагы 5 жылдыкты эмес, Кыргызстандын келечегин аныктайт. Ал шайлоочулардын тандоосунан көз каранды. Бразилияда жапайы урууларды иликтеген окумуштуу Риэле Франциската аборигендин жаасынын оогунан набыт болду. Сырткы дүйнө менен байланышы жок жашаган белгисиз уруунун өкүлү аны жаа менен жүрөк тушка аткан. Аталган окуя өткөн шаршембиде Амазон токойлорунда болгон. Полиция кызматкерлери менен чогуу бара жаткан Риэле Франциската жапайы уруунун өкүлдөрүнө жакын барууга аракет кылганда каршы тарап жаа менен каршы алышкан. Полиция кызматкерлери машинага корголоого жетишкен. Тилекке каршы жебе тийген окумуштуу ооруканада көз жумган. Риэле Франциската 56 жашта болгон. Ал Бразилиянын улуттук индеецтер фондунун жапайы уруулардын жашоосун иликтеген.
Кесиптештери аборигендер окумуштуунун жанында куралчан полиция кызматкерлери болгону үчүн ок чыгарыш ыктымалдыгын айтышууда. Ал эми бразилиялык фотожурналист Габриэль Учида аймакта бул уруунун өкүлдөрүн мурда да көрүшкөнүн, бирок кол салуу болбогондугун билдирди. Чогулган аборигендер куралчан болгон, демек аларды өч алууга бир нерсе түрткөн деп айтылат маалыматта. Ушуну менен түшкө алынган жаңылыктар аягына чыкты. Кийинки эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта туруңуздар.